Саламатсыңарбы, балдар? Азыр биз адабий окуу сабагынан 4-чейректеги 12-чи сабагыбызды баштайбыз. Балдар, силерге суроо. 9-май жеңиш күнү жөнүндө эмне маалыматтарды билесиңер? Өзүңөрдүн билген маалыматтарыңардан айтып бергиле. Биздин бүгүн көтө турган темабыз 9-май жеңиш күнү. Бүгүн сабакта 9-май эмне үчүн жеңиш күнү катары майрамдалып калганы тууралуу маалымат алабыз. 9-май жеңиш күнүнө арналган ырлар менен таанышабыз. Анан акырында берилген суроолорго жооп беребиз. Анда азыр маалыматка көңүл бургула. 9-май жеңиш күнү. Улуу ата мекендик согуш СССРге Германиянын кол салуусу менен башталган. 1941-жылы 22 июнда түнкү саат 3:30 чабуулга өтүшкөн. Ошентип, экинчи дүйнөлүк согуш башталган. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанган. Алардын ичинде 1000ге чукул аял болгон. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Башкача айтканда, кайра мекенине кайтпай калган. 1945-жылдын 9-майы зор кубанычтын күнү болду. Миллиондогон адамдардан айрылып, кайгырып турса да, бул күнү элибиз абдан сүйүнүштү. Андан бери 75 жыл өттү. Бирок согуштун тагы өчкөн жок. Ал так ар бир үй бүлөдө, ар бир адамдын көкүрөгүндө сакталып калды. Ошондуктан бул күн ыйык күн. Бул майрам улуу майрам. Эми балдар, 9-май жеңиш күнүнө арнап акын жазуучуларыбыз өзлөрүнүн чыгармаларын жазган. Азыр биз ошондой чыгармалардан эки акыныбыздын калемине таандык ырлары менен таанышалы. Анда биринчи ырга көңүл бурабыз. Бул ыр 9-май деп аталат. Ал Каныбек Жунушевдин калемине таандык. Анда ырга көңүл бургула. 9-май Каныбек Жунушев. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, желбиретип желекти жерге бизге келген күн. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутулбайт эч качан улуу жерин коргогон. Кыргын салып согушта, кызыл аскер жеңди деп, кылкылдашат майрамда, кызыл туулар желбиреп, деп акыныбыз өзүнүн ырын 9-май майрамына арнап жазыптыр. Эми кийинки ырга көңүл бурабыз. Бул ыр жеңиш майрамы деп аталат. Ал Сооронбай Жусуевдин калемине таандык. Анда ырга көңүл бургула. Жеңиш майрамы. Жаз келгенде жадырап, жашыл тартат жан жагым, күтө берем келсе деп, улуу жеңиш майрамын. Эрте турсам көчөдө, эл дайрадай агылып, күлкү ырга аралаш, күү угулат жаңырып. Чоң атама кубандым, чоң майрамга камынган, көкүрөгүн толтуруп, көп медалын тагынган. Чоң атамды жетелеп, сыртка шашсам таң калды. Неге шаштың? Не берем? Мен сагындым майрамды, деп акыныбыз өзүнүн ыр саптарын жазган экен. Эми балдар, биз эки акындын ыр саптарын окудук, ыр саптары менен тааныштык. Азыр болсо суроолорго жооп бергиле. Биринчи суроо. 9-май эмне үчүн жеңиш күнү катары майрамдалып калыптыр? Экинчи суроо. Бул күндү кандай майрамдайт экенбиз? Үчүнчү суроо. Чоң атанын көкүрөгүндөгү орден, медалдар кайсы эмгеги үчүн берилген деп ойлойсуңар? Кийинки суроо. Ырларда майрамдын шаңы кандай сүрөттөлүптүр? Кийинки суроо. Ошол саптарды таап, көрктүү окугула.
Андан кийин улуу жеңишти алып келген ата-энелерибизге кандай сый-урмат көрсөтүү керек деп ойлойсуңар? Жана акырында ырлардан жаккан саптарын жаттап алгыла. Эми балдар, биз сабагыбызды жыйынтыктайлы. Биз бүгүн 9 май жеңиш күнү жөнүндө кыскача маалымат алдык. 9 май жеңиш күнүнө арналган эки акыныбыздын ыр саптары менен тааныштык жана суроолорго жооп бердик. Эми силерге үйгө тапшырма. Ушул суроолорго WhatsApp аркылуу мугалимиңерге жооп берип, анан ыр саптарынан жаттап айтып бересиңер. Анда эмесе биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Эмки сабакта жолугушканча саламатта болгула.